Насипхан Атакулова кургатылган мөмө жемиштерди чыгаруучу ишканада 1,5 жылдан бери иштейт. Анын күнүмдүк милдети кулпунай, алма, мандарин, апельсинди сорттоо. Ал жумуш оор эмес экенин, бардык шарттар бар экенин айтат. Өзү иштеген жайдын тазалыгы, тамак ашы менен камсыздалганы жана үйдөн ишке, иштен үйгө таашкан сервиси бар экенин белгиледи. Апельсин, мандарин, алма бардык иштелет бул жакта. Ишкананын ичи да таза, жакшы. Бардык жоопко талапка жооп берет. Бул иштеп жаткан клубниканы 3кө бөлөбүз. 3кө майдасын, чоңун, сыныктарын, плесендерин 3кө бөлүп иштейбиз. Така модулга жөнөтүлөт. Биз иштегенден модулда тазалашып, продукцияны товар кылып дайындашат. Ата мекендик Оско компаниясы Кыргызстандын аймагында өстүрүлгөн айыл чарба продукциясын кайра иштетүүчү ишкана. Ал 15 жылдан бери иштеп келет. Негизги ишмердүүлүгү тоңдурулган, кургатылган мөмө жемиштерди өндүрүү болуп саналат. Ишкана жакында эле Кыргыз-Орус өнүктүрүү фонду тарабынан каржыланган жаңы жабдууларды алды. Бул алардын өндүрүшүн көбөйтүүгө жана Европа рыногуна чыгууга мүмкүндүк берет. В этом году мы переработали около 400 тонн ягод и фруктов. Быйыл биз 400 тоннага жакын мөмө жемиштерди кайра иштеттик. Келерки жылы биз бул көрсөткүчтү 50%га жогорулатууну каалап жатабыз. Биз азыркы учурда күнүнө 2 тонна жемишти кайра иштетип жатабыз. Келерки жылы бул 4 тоннага жетет деп ишенебиз. День 2 тонны сырья. Стремимся увеличить 2 раза этот объем. Компания көптөгөн жылдар бою вакуумда кургатуунун ар кандай технологияларын сынап келет. Кыргыз-Орус өнүктүрүү фонду Россияга схемаларды жана жабдуулардын схемаларын жөнөтүп, оң корутунду алгандан кийин фонд бул долбоорду $800 000 каржылады. Мы проработали с компанией финансирование и выделили $800 000. Биз компания менен сүйлөшүп $800 000 өлчөмүндөгү каражатты бөлдүк. Себеби биз аталган компания тийиштүү эл аралык стандарттарга жооп берген сертификациялоодон өтүүсүнө кызыктарбыз. Бул вакуум менен кургатуучу аппараттардагы тесттик режимде иштеп баштады. Биз чыккан продукциянын мыкты сапатын көрө алдык. Азыр эле ишкананын россиялык колдонуучулар менен көп келишими бар экен. Бул сүйүндүрбөй койбойт. Ал эми бөлүнгөн каражат бул ишкананын ишин дагы да илгерилетет деп ишенебиз. Сейчас у компании уже есть. Аймактарда мындай ишканалардын санын дагы да көбөйтүү пландалып жатканын өз кезегинде министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Азиз Алиев билдирди. Именно ушундай өнүккөн технологиялардын негизинде биздин айыл чарба продукциябыз экспортко чыгып, биздин Кыргызстанды таанымал кылып, дүйнөлүк рыноктарда ушул биздин айыл чарба продукциябыз көбүрөөк чыкса, биз аябай ыраазы болобуз. Биз азыр именно ушундай технологиялардын негизинде башка биздин өрөн райондарыбызга, мына Көлгө, Ошко, Таласка ушундай заводдорду курсак, именно биздин айыл чарба продукциябыз кеңири эл аралык рыноктарга чыгып, Кыргызстан продукциясын таанымал кылат деп биз терең ишенебиз. Жана ушундай маселенин үстүндө тыгыз иштешебиз да. Аны менен катар өнүктүрүү фонду Ысык Көл облусунда 35 гектар аянтка бакча өстүрүү иштерин каржылады. Бардык продукция ушул ишканага берилет. Жөнөкөй сөз менен айтканда, ишкананын чейки зат өстүрүү үчүн өзүнүн бакчасы болот. Айзагам Чибекова, Жантай Майкенов, Пирамида.